Мына карасаң, бул үчүн не деген мээ керек? Бул үчүн не деген гениалдуулук керек? Көрсө тротуарды булар бекитип алышыптыр. Кооз кылып урдасак болбойбу? Же бурула албайсың, же чыга албайсың жолго. Бурну ар километрда да? Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырысов. Мен бүгүн Кадамжайдамын. Кадамжайдын жакшы жагындагы, жаман жагындагы айтайын деп турам. Балким кайсы бир кадамжайлыктарга бүгүн бир жагымдуу маалымат болот, кайсы бирине жагымсыз болот. Ошентсе дагы мен барын бардай, көргөндөй айтып берем деп турам. Мен азыр бул Кадамжай деген шаар жөнүндө баштап айтып берейин. Кадамжай деген шаардын пайда болушунан мурун 6-кылымда Азирети Али, ошол пайгамбардын мындай күйөө баласы, тууганы, ошол түздөн түз жанагы мындай династия жагынан алып карасаң, ошого мындай урпак болуп кете турган адам ушул жерге келген экен, дин таратып. Ошол ислам динин таратып келген экен дагы, ушул жерде мына жакта таш бар экен, ошол ташта Азирети ошол Алинин изи калган деп, ошонун кадамы калган деп, ошодон улам Кадамжай болуп калган экен. Азыр мен ошо ташты көргөзөйүн, ошодон анан баштап, анан негизи эле азыркы Кадамжай кандай болуп атат, ошону четинен баяндап бергенге аракет кылам. Канчалык ачып бере алам Кадамжай тууралуу сиздерге, көрөбүз аны. Жүрүңүздөр. Азыр бул жерде мына аксакал бар экен. Бул аксакал жанагы ушул Кадамжайдын ошол мындай алганда паспортун ушул киши карайт экен да, туурабы? Ошо Азирети Алинин кадамы калган ушул жерди, ошол тазалыгын карап, келген конокту кел, тур деп анан кийин бата бер десе батасын берип, анан ошентип тосуп алып узатып турган киши экен. Жүрүң. Бирок эми бул мынантип гүлдөр дегиптир, арчалар эгилиптир, жакшынакай экен. Мына сырттан келип карасаң, башка курулуштарга караганда бир аз айырмаланып турат. Анан бул кандай жай экен, бул эмне экен деп анан киргин келет экен. Ошентип азыр кирип келатабыз. Мына жагы таштан болуп кеттир. Бул жагы гүл. Эми гүлдү көргөн адам гүлдү көрөт. Таштанды көргөн адам таштандыны көрөт. Бул жак мына тазалыкты сактагыла деген мына терезеге жазып коюптур. Эми бул терезе өзү сынып калыптыр таштанды болуп. Таштандыны мына тазалыкты сактагыла деген терезе өзү таштанды болуп калыптыр. Так. Азыр эми мен буларды айтып аткандын өзүнүн себеби бар. Анткени бизде азыр туризмди өнүктүрүшүбүз керек, туризмге биздин Кыргызстандын потенциалы абдан жогору деген мындай сөздөр бар. Ошол ойлор тынбай айтылып турат. Телевизордон айтылат, гезиттен айтылат, радиодон айтылат, ар бир чоңдун оозунан түшпөйт. Ошол туризмди өнүктүрөбүз деген. Анан туризмди өнүктүрүш үчүн мынтишибиз керек, антишибиз керек, буга мынча акча бөлүшүбүз керек дейт. Мисалы азыр Сулайман тоого акча бөлүндү. Ошто. Анан ошого окшоп ар түрдүү долбоорлорго акчалар бөлүнүп атат. Бирок азыр мынау жер бул кимдин балансында турат азыр? Şu meçitte de. Бул мечитпи? Memleket meni şu eldiki de bu. Жо, элдики бул мунун бир паспорту барбы? Бул эменики эмне бул? Bu yerde sponsor vardı, az ötüp kaldı. Жок, мен айтайын дегеним бул музейлерге караштуубу? Бул музейби? Бул эмне бул? Yok muzey емес, bu meçitke karıştı. Şu meçit. Ушул жерде мечит болгон бекен илгери? Yok, şu filialını kıldık da şöyle filial oldu. Kaçan? Şu 99'da. 99. Ого чейин эмне болгон бе? Bu yer şunday nime bolğonu, barın şu yerde Kazan Tağı şu yerde bolğon, yerde Supa bolğon, yerde bolğon, şu adamlar gelip ziyaret kılıp Kur'an okuyup qaytış dedi şu yerde. Tamak kılışıp kan çıkarır şu yerde. Keyin bir yerde şu hakimler gelip marafon qilib shunday bo'ldi da, 50 ming, 10 ming, 10 ming bo'ldi. Азыр жүрүңүздөр, мынау эменин ошо Азирети Алинин кадамын көргөзүп берели. Мына ушул жер экен. Бирок азыр негедир бул жак мына ташпы же бетонбу мына? Таш, а? Муну неге адам жакшы көрө албай турган кылып, муну мына күмбөздөй кылып, мунун ичинде эмне бар? Hiç böyle yok. Анан неге мынтип койгон? Adamlar taşkan şeyini koyup atata ziyaret koyup koyup. Adam şup
nima qilish qo'yyapti. Tashqi siyni bo'ydi. Bu. O'shaning uchun sal bekitib qo'y, odam botmasdi qo'ydik-da. Бул баягы ширк болуп калат дегениңиздир да. Өзү негизи мына бул жака азыр бул аксакал айтып атат. Баягы Өзбекстандан адамдар келет экен. Анча-мынча мына нары бери өткөндөр, ажыга барып келгендер, кайра бул жер тууралуу маалымат угуп, ушул жерге келип зыярат кылыш керек экен деп кайрадан келип зыярат кылып аткандар дагы бар экен. Анан эми буга ошол диний көз караш менен дагы келип зыярат кылсаңыз болот экен. Анан жөн гана келип эс алып тамак жеп кетсеңиз деле болсо керек. Ооба. Анан мына жакта өзү мына Ак суу дарыясы деп коет азыр бизде. Бирок бул баягы жогору жактагы мына Шаймардан суусу. Биз кыргызча Шаймардан дейбиз, өзбектөр Шахимардан деп коюшат. Ошол Шахимардан суусу, Шаймардан суусу агып турат. Ошонун боюнда ушул жээкте, ушул ташта ушул аленин кадамы калган деп ушул жерге ушул курулуштар курулган. Бирок мени таң калтырган нерсе мындай нерсе бар да. Бирдемени куруп атканда чындап эле ага жакшылап бир маани берсек, аны мисалы мунаны куруптур жакшы. Наркы жактан балким көзгө көрүнөт, бул жерден бирок мунанын мындай бийиктиги деле көп сезилбейт экен. Анан буга көп ойлонулбагандай эле мамиле да. Анан мына кадимки чириген турбан алып келип туруп краскалап, анан коюп коюштур. Анан бул жагында мына эмелери, мына буралган ушул болуптары ошо ойдон эле турат. Эми ар нерсенин жанагы эмеси бар го, мисалы машинаны моторун коесуң, дөңгөлөгүн коесуң, бардык нерсесин коесуң дагы, бирок кабинасын бетине кийгизип, анан дөңгөлөгүн койгондон кийин сыртына калпактарды кийгизип мындай бир сыртын коздоп коесуң да. Ошол сыяктуу болуп, муналардын дагы мына окшогон бол солту жашырылып, бир башкачараак бир көз караш менен, башкачараак бир архитектуралык бир чыгармачылык менен жасалса, балким туристтерге деле жакшы болсо керек эле деп ойлойм да. Мунан дагы азыр мунун үстүн мынтип жаап коюптур. Бирок ушуну балким мындай айнек мененби, жакшы азыр сынбай турган айнек менен кылыппы, ушундай бир же болбосо мындай бир решеткабы мындай, же болбосо бир башка айласын тапса болсо керек эле дейм да. Анан мунун азыр жанагы ичинде табыт жаткандай деле мындай элес калтырат экен бир караган кишигечи. Бул жерде кимдир бирөөнүн сөөгү жатабы деп деле ойлойт экенсиң да. Андай кылбай балким жакшыраак кылса болсо керек эле дейм. Анан рас бул тарыхый жер болгондон кийин тарыхый экенин далилдеп, тарыхый экенин көзгө сайып, көргөзүп турушубуз керек деп ойлойм да. Мисалы тарыхый нерселерге мындай бир эскиликтин бир эмесин көргөзүп, мына астыбызга бетон кылбастан балким мындай таштардан алып келип, ошо таштарды кынап коюшубуз керек беле. Балким мынага окшогон жыгачтарды көбүрөөк колдонушубуз керек беле. Же балким баягы Өзбекстанда илгери баягы мозаикалык эмелер болот эле. Балким ошолордон менен жасалгалашыбыз керекпи? Мунаны жөн эле мына эме менен шыбап койбостон, мына таш менен. Балким башкачараак бир ушулардын бардыгын бир ойлонуп анан жасасак боло эле дейм да. Анан туристтер дагы келсе мындай таң калып, бул деген ушундай турбайбы деп мындай көзү бир нерсеге канып, мындай таң калып, анан өмүр бою эсинен кетпей турган болуп бир эстетикалык кооздукту, эстетикалык бир байлыкты алып кетсе болот беле деген ой. Ошо мынага окшогон жактар, мына карасаңыздар, бул балким ушунун үчөөнү бир кылыш керек беле. Бул жагы жыгач, бул жагы темир. Ошого окшогондордун бардыгын ойлонуп, мындай бир архитектуралык бир жакшылап эски жанагы балким Өзбекстанга барып көрүп келип, балким Тажикстанга барып көрүп келип, ошого окшогон тарыхый жайларын кандай кылып атышат алар. Ошого ылайыкташтырып, мындай жасап, ошого ылайыкташтырып кооздоп берсек, балким ушул жерге келем деген турист жок дегенде эми бир ушул жерден Кадамжайдан суу сатып алып өтөр, ошол деле бизге пайда болот эле деп ойлойм. Атым Адахам. Кадамжайда шу Кадамжайда турам мен. Шу жерде тууып, шу жерде өскөн балдарыбыз, жигиттерибиз. Шу жерде мана энди комбинатта иштеп, пенсия чыкты. Энди шу немеде шу жерде келип, энди шу жерде тазалап, шүпүрүп, пенсияда эме кылат эдик. Жүрөбүз да энди. Биян бир соопту иште энди. Allah razı olsun, bardığınızda sizlerden Allah razı olsun. Bu yer ne degen yer hazır bu? Kadamjay dep? Ziyaret jayı deydi. Ziyaret kıluvchi jayda endi. Ziyaret bardı adamlar kelip ziyaret degeni endi şu
Şu Ali Razı haqlarga Qur'on o'qiladi, yo bo'lsa 2 rakat nafl namoz o'qiladi. Shularning haqlarga endi. Ziyorat deb shunday endi. O'zi ziyoratni boshi endi o'zi otangni. Soat assalomu alaykum otangni yaxshi yotib turding deb duosini olish kerak. Ota rozi, otangni rozi, Alloh rozi deydi. Shu ba'zi bunday joylar bizni ziyoratni eslatib turadi. Ularning haqlarga shu 2 rakat nafl namoz o'qiladi, Qur'on tilovat qiladi, shulardan haqlarga. Ali Razı şu 6. iqlimda şu Allah Teala bunga kuchni ham bergan, ilmni ham bergan, tezlikni ham bergan bu dunyoni aylanib chiqqanda şu Ali Razı şu islom dinini tarqatgan inson bo'lganda bu. Ali Razı 4-chi xalifa bo'lgan. Payg'ambar Muhammad sallamni ko'p bolasi Fatima degan qizning ko'p bo'lgan. O'zi akasining bolasi bo'lgan. Ana şu yer o'shaning uchun qadam joyi deb shunday aytilib qo'yganda shu Ali Razı shu bosib kelib shu yerdan namozda o'tirgan joyi. Ziyorat qilgani bu yerga adam ko'p keladi-yu, qayoqlardan keladi? Endi eshitganlar kelaveradi bu yerga. Shu nimadan endi buni masalan mana No'qotdan ham ko'p ajiga borib kelganlar eshitishadi, kim ajiga borib kelganlar shu kelib shu yerga kelib ziyorat qilib ketishadi. Ajiga borib kelganlar. Adam ko'p keladi-yu? Bir kesek kelib qoladi, bo'lsa yo'q. Mana hozir ko'rib o'tasiz odamlar yo'q. Hozir bir kesek ko'pgina kelib qoladi shu. Ama bundan dağı bir başkaçarak bir adam kelle turgan jay qilishtin emesi yok bu sizde bunday? Qanday desem bir. Başkaçarak dağı bir. Balkim жақсы kitaplarni qo'yish kerakmi? Je dağı başka bir qanday desem bir başkaça anan bunday ancha-muncha suvenir bir narsalar sata turgan kichkina bir do'koncha ochib qo'ya turgan bir. Endi do'koncha olsa bu yerda bilmayman men endi. Nega? Endi chet elliklar dele keladi? Endi keladi. Hozir endi Rossiyadan kelganda bitta ikkita kelib qo'yadi. Bishkekka kelsa bu yoqqa olib keladi endi. Lekin uni O'zbekistondan keldi tur 2 marta shu avtobusda olib kelishdi. Olib kelishib Shaymardan Duga Bog'achor bizni Qirg'izistonda ko'llargacha borib ko'rsatishdi. Shunday. Men turizmni dag'an ham nima qilish kerak-da. Bizda. Yo'q, qilish kerak. O'shaga sizda ne sunish bor, ne o'y bor? Endi sunish bu. Endi bizga qancha shu obod qilsa yaxshi-da bu yerda. Yo'q, obod qilib, men hozir qarashimcha bunday mana so'rlarni eskidan jasalibdir, yaxshi ekan. Biroq manalarni qo'yib qo'ygan ancha yoqmaydi. Manalarni kraskalaganlari, naqta jig'ashdan bo'lganday bir yaxshi o'shol bag'i jig'ashning qo'zlig'ini jig'ach bilan boshlasak, jig'ach bilan oyog'ini cheyin qilib, mana kraskasi yo'q qilib, anan shuni bunday bir tavit bilan qilsa deyim-da. Anan adam ko'rganda bir ko'z suqtan, bu qanday usta jasadi ekan degandey bir adamning emesini keltirish kerak deyim-da. Anan eshikning oldida gulsülderinizler dile yaxshi ekan. Biroq bundan dağı bir adam kelib bir tan qalish kerak-da, bir zirelishchi bo'lish kerak deyim-da. Bor, endi bizning maqsad shularda mana shu yerda ham bunday aynakda qilib, bunday to'sib, chiroyli qilamiz deb o'tamiz endi shu. Imkoniyati boricha qilamiz endi. Harakat qilamiz endi. Bunday bunday qilib bergan, menlar yotqizib bergan. Bunday ko'tarib, bunday aynakda qilib qo'yamiz endi. Bunday bari ko'rinib turgan qilib. Şu ide şu hozir shu nimamiz. Bizda planda hozir. Эми Кадамжай бул мындай Ош менен Баткенди бириктирген. Ош менен Баткендин чоң ортосунда мына чоң трассанын боюнда турган шаар да. Анан калкынын саны аз. Bir 15-16 миң адам бар. Бирок ошол 15-16 миң адамды ушунча өндүрүштүк жай, чоң кан жолдун боюндагы жайгашкан административдик борбор, мындай алганда коммерциялык дагы борбор. Анткени бул жерде ишкердикти аябай өнүп турса боло турган жер. Мунундан bir 2 кадам бассаң Өзбекстан, бул жагы жанагы Өзбекстандын анклав жери бар. Бул жакта жанагы Шаймардан деген бул жакта дарыясы бар. Эми туризмди кылабы, башканы кылабы, чыгармачылык менен ар нерсени кылса болот. Бирок бул жерде баягы эч нерсе иш болбогондой. Мынау эмени шитти коерун коюп, шайлоодо пайдаланып тур, ошо ойдон унутуп коюптур дагы. Эми муну көрсөң, азыр бул изнасилование болгон да булчу. Жөн эле Кадамжай шаары азыр мындай карап отурсаң, бул
архитектуралык бир порнография болуп атат десең болот. Жүрсөңүздөр азыр көргөзүп берем. Азыр мынау кан жол. Бул жактан Сокко өтөт, Шакимарданга өтөт. Бир аз мындайрактан Баткенге бурулуп кетет. Бул жагы Ош. Чет өлкөлүктөр жүрөт. Баягы командировкалап жүргөндөр бар. Анан ошол жерде парковкага деп каралган ушунча мекеме ишканалар бар. Ушунча эмелер бар, жанагы соода дүкөндөр бар, башкалар бар. Бирок парковкага деп мындай бир орун бөлүнгөн эмес да, атайын каралган эмес. А тротуар деген нерсенин тыысы дагы жок бул жерде. Мына жерде мен азыр кече ошол Баткенде айткан сөздү кайталап айтканга туура келди. Мына жол өзү тар. Бул кан жол, бул трасса. Трассадан кийин монантип, раз бул жерге дүкөн ачтыңбы? Демек ал дүкөндүн жанына адам келип токтойт, машинасы менен машинасын коет бир жерге. Демек мына жерге машина коюлса, мына жер тротуар болуш керек беле? А дүкөнү мунун ичинде боло берсе болобу? Неге мынага окшогон нерсени курганга шаардын бийлиги уруксат берет дейм да? Түшүнбөйм. Наркы бети дагы ошол. Салам алейкум. Кандайсыздар? Мен мындай мактайын деп келип, мактай турган нерсе таппай атам. Мактай турган нерсе жок да. Мына жерде мэрия эмес, мына комбинаттын немеси деп ээлеп туруп алды. Таруздар мына остановкага келип туруп алып атат. Такси кылгандар биз элди ташыйбызбы? Кандай? Бул 1,5 уруп кетет бул жолда. Ачык турат мына жерде. Базар кылса болот. Сәңкеге машиналарды коюп, таруз сатса болот мына круговойдо. Элдерге бир жакшы нерсе болот да. Азыр Жок, мен бир эле нерсени түшүнбөйм. Мен жөнөкөй эле, мен өтө мындай татаал ойлонбойм да. Мен мына жерге дүкөнгө уруксат бердимби? Демек дүкөндүн алдына парковкага жок дегенде бир машина келип токтой турган жерге уруксат беришим керек деп ойлойм. Андан сырткары эл мына жерде басыш керек деп ойлойм. Анан мына жерде кимдир бирөөнүн баягы самсаканасы, анан шашлыкканасы турбаш керек деп ойлойм да. Жок, кантип кайсыл архитектуралык норманын негизинде булар ушундай нерселерге жол берет. Мынанын аркасында тротуар бар, илгери бар, законный. Сону тосуп сыйдымкана кылышып алды да. Муну мындай айланып көргүлө да. Барбы? Бар эди, о жерден барып чыгат эди. Эс муну сатышып берди да бул жерде. Мына жерден проходтор бар эди, мындай барып көрсөңөр болот аркасында. Ошолор жок болду. Эч ким кызыкпайт. Бул мээлди ойлош керек да кичине. Я туура да. Мындай жулунуп келишет го, мындай мен элди ойлогон, мына менмин деп, сен эмессиң, сен жарабайсың. Энди Садыр мына президентибиз жакшы чыгып атат, мына месилер кылып атат да ошону. Мына жерде бекер жатат, оны неменики деп, комбинаттыкы деп түрктөр иштетип алып бербей турат да. Пока сезонда иштетип турса болот ошол жерлерде. Базарды кылып койсо болот, анан канча парк жатат ошонун ичинде кичине базарларды койсо, тарузун түшүрүп көөргө илгери ошондой эле болот эди. Муну көчөгө чыгарбайт. Чыгарбай, Чындап эле булардын өзү базары каякта? Жок да, мына жерде круговойдо сатат эле, азыр бияка коюп кой. Бул стоянка, автобус жүрө турган жер өзү. Мына биз азыр Кызыл Булак окунага жолдон туруп алып ташып атабыз да элдерди. Же бурула албайсың, же чыга албайсың жолго. Кандайсыздар? Кызыл Булакка кетип атасыздар. Үйүбүзгө. Кызыл Булак өзү суунун бою. Салкын жер. Малина жакшы болот. Кыздары сулуу болот. Ушу жолуңуздарды эле урдатып бергенсиздер. Кантип урдатабыз? Мына эми урлукта мына. Ошода бир порядок жок да. Базарда бир порядок жок. Мына мэриянын алдында мына турган бусиктерди карагыла эми. Ушу жакшыбы эми? Мына жагы КСК ачык акционердик коомунун кызматтык автоунаалары токтоочу жайы дейт. Бул жакта орун бар экен. Анан бул жакта тротуар бар эле дейт. Тротуар мына, жүрүңүздөр да. Көргөзүп берейин. Мына аксакал туура эле айтыптыр. Мына эми чоң трассанын боюнда, чоң трассадан мындай качырып, мына жакта илгери ошол орустардын архитектурасында тротуар бар экен эле. Мына ошол тротуардын изи экен көрсө. Мына көрүңүздөр, мына эски асфальт ушул тротуар деп атат муну. Мына эски асфальт, тротуар деп атат. Тротуар болгонбу, жол болгонбу, кандай болгон күндө дагы бул жол болгон да. Жолду кантип сатып беришкенин мен азыр түшүнбөй атам азыр. Жок дегенде жолду сатса анда азыркылар айтмакчы до конца сатпай белек, муну дагы 1 метр атка жылдырбай белек. Анан кийин наркы жагынан алдынан кенен тротуарды чыгарып койбой белек. Жок дегенде мындай
Урурлукту кылсак дагы мындай кайдасы менен, эрежеси менен мындай билинбей турган кылып, бул жагынан алсак, бул жагынан бир аз болсо дагы өнө берип дегендей урурлук кылсак болбойбу? Неге ушундай мындай өтө сабатсыз урурлук кылабыз да? Жок дегенде мындай бир урурлукту дагы сабаттуулук менен мындай даамдуу кылып, кооз кылып урдасак болбойбу? Мен азыр урдабагыла дебей калдым. Мындай жок дегенде мындай эрежелерге салып, мындай билинбей турган кылып, мындай башкаларга дагы өтө эле баягы мындай 5 колду эмес, мындай аз-аздан илип жегендей урурлук кылса болбойбу деген ой. Мына карасаңыздар, мына асфальт турат. Демек бул асфальт жөндөн-жөн болгон эмес. Бул жерде жол болгон. Жолду сатыптыр макул, мунун бериптир, бирок жарым кылбай, муну толук эле бербей беле, наркы жагы кенен болмокпу. Ошондо жолго чыкмакпы. Биринчи очередь экология жок бул жакта. Жана урна дегендер бар го, урна ар километрда да. Жакын туруш керек го өзү. Чонтойго салып алып жүрөсүң, мороженое жесең. Эмесин. Кыйла жерге чейин. О, издеп. Жок, үйгө эле алып барасың аны. Жетпей эле ал жерге жанында эле. Жанында бутиктер бар, жана алкашкалар. Ошолор мусор, баягындай алкоголь, немелер, тамекин, асфальт түпүрүлгөндөр, ошолор да жык. Ошолор да жок болгондо, мону байкадыңыздарбы? Да. Ал да жок болгону жакшы болот эле. Мындай алганда Аны тургузушпай атам. Жок, аны мындай изнасиловать этип кеткендей да. Ошондой. Кеткендей да. Вот дагы эмнени айтса болот? Тротуар жок, тротуарлар машина коюп койгон. Машиналар турат. Да. Ошо? Свет коюш керек. Кечинде кандай ичинде? Свет жок. Камера Көчөдөчү мындай. жок. Камераларды дагы коюш керек. Бир күн бизди балдар уруп кетишти, камералардан таба албадык. Ушу камералар жок, свет жок. Заявление жасаңыз, акча берсе жоготуп берет да заявлениени. Болду. Рахмат балдар. Тиз болгула. Мына бул балдардын пикири болду. Балдар айтып атат мына. Жөнөкөй нерселерди айтып атат булар. Ушул баягы прожекторлорду коюп койсо кечинде, жарык болсо. Анан видео камералар болсо, хулиганчылыкка жол берилбесе деп атат. Андан сырткары ушул пүкүрүнгөн, анан көрүнгөн жерге таштаган кишилер үчүн ошол таштанды челектерди көбүрөөк коюп койсо, и тротуарды айтып атат. Булар жөнөкөй эң базовый нерселерди айтып атат. Ошолор болсо кана эле деп. Мына Кадамжай райондук баягы сурма комбинаты экен, ошонун эски имараты. Бул баягы Союздан калган, азыр эми музей болуп калган десе болот. Алдында бир киши жок. Нары бери чыгып турган. Ошол эски архитектура, эски дизайн, эски аура. Мына жерде мына кичинекей чакан парк экен. Бул эми балким шаардык парк болбосо керек. Балким ушул сурма комбинатынын короосундагы бакча экен. Анан эми муну азыркы эл парк деп кабыл алып атышат. Парк дейин десең, паркчалык деле чоңдугу жок. Бул болгону бир чакан сквер экен. Анан бирөө бул жакта уктап атат, башка болуп атат. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Бул паркка акыркы бир 20 жылда бир тыйын акча бөлүнбөгөндөй. Эч качан фонтан дегендин ошол баягы эски сөлөкөт калыптыр. Ал фонтан эми ушундай экен. Бул Кадамжайдын архитектурасы, бул архитектура эмес деп атам. Бул порнография деп атам. Болушу мүмкүн. Эми мындай тротуар кетип атат, мындай. Кетип атсаң алдыңа бирөө мындай эле бутканы коюп алыптыр да. Же бир шашлыкчынын эмеси турат жанагы. Шашлыгы же тандыр турат. Өзү Кадамжай тарды. Ну тар болсо деле, азыр мына жерди карадым. Мына жерде эски тротуардынбы же жолдунбу орду бар экен. Анын үстүнө дүкөн коюп салыптыр. Боло береби? Енді ол азыр жакшы саат кеңейтип койду. Осы адамдар чигиле кеткенин дагы аяктарга калат. Азыр сал порядок кылып койушту азыр. Болду порядок болгону. Болду шулмай калды Күнбүстан энди бул. Мисалы үчүн базарды ояка жылдырды, буяка жылдырды, эч ким бардыгы ушуга келди базарга. Каттартты базарларды. Ояка, северный жака, вокзал жака жылдырды. Эч ким барган жок айтты. Катта комбинаттын гаражы барды, ошонун ичинде кылышып алып көрүштү. Адамдар бар келе береткен да. Үлгөнгөн жерге. Оны эч ким жок, азыр дагы намешетти да. Эски базарда бу биздин өзүбүздүн. Ата бабалар, энелерибиз беттеди. Ояктарга барбайт. Так, бул жагы менин базары окшойт. Ошол Кадамжайдын. Азыр базардын ичине дагы кирип көрөлүчү.
Мен базарға кирдим, бирок мындай дөңгө чыгып баратам, бирок мен эч нерсени түшүнгөн жокмун. Бирок мына жагыдагы базар окшойт, мында көрөлү да. Эже, мына жакта базар иштейби, мына жак? Жо, ишне, о, нарактар бүт иштейби аягына чейин? Жо, мен айтайын деген, мына азыр көчөдө коондарыбыз сатып, анан тар жолдон бетер тартып турушат го, ошол мына базарыңыздар бар экен дейм да азыр. Анан кирбейби? Мына карасаңыздар. Базар бар экен. Базардын орду дагы бар экен мына. Бул илгери иштеген эле базар окшойт. Мына эмеден жолдон болгон 3-4 кадам да. Анан бул жерди мындай ушунчалык келиштириш керек. Мынанын баардыгын казып алып ыргытып туруп эле бир нече кабаттуу баягы соода борборун кылыш керекпи? Же болбосо мына сырттагы мына жолдун боюнда коондарып саткандардын баардыгын жөн эле алып келип эле тыгып эле ушул жерге алып кириш керек деп ойлойм да. Кээде биз мындай ойлойбуз да, эме депчи, мындай кой эми тирилик кылып та тиги бу деп. Анан ошо тирилигиңди тирилик кыла турган жерде кыл деп кээде бийлик өзүнүн күчүн дагы көрсөтүш керек деп ойлойм да. Анан кийин эркелетип эле көрүнгөн жерге көрүнгөндү баягы отургузуп кое берген дагы туура көрбөйм да. Мисалы караңыздар, мына жакта ушунча жер жатат, а элдин баары көчөдө жүрөт. Эмнеге? Мисалы бийлик эми бул жер мына тротуарга турба деп, мына жер парковкада машина турсун, а жерде коон сатпа дегенге окшогон сөздөрдү айтыш үчүн бийлик го дейм. Себеби бирөө келип, бирөө коон саткысы келет. Бирок коон сатып аткан адам наркы жакта шаарда жашаган же болбосо шаардын ичинде нары бери жүргөн адамга анын зыяны, анын мындай зыян тийбеш керек, я ал башка адамдардын жашоосуна жолтоо болбош керек да. И ошонун бир адамдын кызыкчылыгын экинчи адам тепсеп кетпешин муну бийлик өзү мындай камсыздап, баардыгын алдын алып, баардыгын мындай ордуна коюп туруш керек деп ойлойм. Жок ошол. Кадамжай өзү баягы сурма, сымап дегенге окшогон мындай баалуу металлдардын булагы. Ошондой баалуу металлдар өндүрүлгөн жер. Бул жер шахтёрлордун, ошондой металлургтардын шаарчасы. Анан бул жерде мурда ошол орустар, немистер, еврейлер, ошо окшогон улуттар көп жашаган. Анан алар кетти. Анан кайра баягы өзүбүздүн кейпибизди кийип мурдагы. Өзүбүздүн билген намазыбызды окуп атабыз да. Мындай алганда азыр Кадамжай шаары бул баягы Ыштанын башына кийип аткан шаар десек болот. Бул жак парковка окшойт. Мына жер арык окшойт. Мына жак тротуар экен. Бирок тротуарда эч ким баспагандай, себеби наркы жерге барганда тепкич менен чыгыш керек экен. Ошон үчүн бул жерди толтуруп эле шагыл менен толтуруп бетин бетондоп койгон туурараак окшойт. Ошондо мына жака дагы адамдар келет, мына жактын дагы ичи бир керекке жарагыдай. Болбосо бул жер азыр бош эле жаткандай мына. Кадамжайдын архитектуралык кереметин бир нерсе абдан сонун кылып чагылдырат да, алдын алып. Караңыздар. Тротуар да мына. Же тротуар нарактабы? Жөн эле тупо тротуардын үстүнө ушундай куруп алса боло берет экен. Бул Кыргызстан, мындай нерсени бир гана кадамжайлыктар гана кыла алат. Мына карасаң, бул үчүн эмне деген мээ керек, бул үчүн эмне деген гениалдуулук керек, бул үчүн эмне деген наглость керек. Бул умура авиабилеттер дептир, мунун ичинде баягы телефон бирдемелер сатылат экен. Эми тротуар жок да эми, себеби мына умура деген курулуп алган. Эми мындай наркы тараптан бул тарапка өтөм десеңиз, монтип чоң килтейген эл аралык трассаны бойлоп өтөт экенсиз. И бул кадамжайлыктар үчүн кадимки көрүнүш.
Азыр мени айтышы мүмкүн да булар. Ыдырыс, сен туура эмес айтып атасың. Неге? Себеби тротуар деген бизде мына арт жакта турат го деши мүмкүн. Көрсө тротуарды булар бекитип алышыптыр, бекитип коюшуптур. Айланайын. Эгерде сен ушунчалык жанагы эме кылгың келсе, имарат кургуң келсе, мынаны мындай артыраак кылып эле ошол тротуарды алдыраак кылса болбойбу? Тротуарды издеп табыш керек экен бул жакта. Мына мен келесоо эмесмин да. Көз бар, кулак бар, туюм бар, бут бар, кол бар дегендей. Бардык баягы сезүү туюу мындай сезимдерим жакшы эле иштейт. Анан мен муну тротуар деп эсептеп атам. Тротуарда мынтип келе атам. Келет экенсиз, мынантип барсаңыз эле бул тротуар ушул жерден биягы жоголуп кетет экен. Бая наркы бетинен карасаң умра деп жанагы эме мындай баягы диний атты коюп алышкан. Ушу динге жаманган бир ушу диний атка жаманган бир көрүнүштүн дагы бир далили да. Же жок дегенде динди жөн коюп, ошо диний мындай баягы хафиза, али, умра деген окшогон сөздөрдү жок дегенде ушундай биздин өзүбүздүн архитектуралык баягы порнографиябызга колдонбой эле койсок сураныз силерден. Урлук кылсаңар, хотя бы мындай жөнүрөөк урлук кылгылачы, мындай бир жакшы сөздөрдү аралаштырбай, жок ошол жок дегенде ошо жакшы сөздөрдү жөн ошо ойдон эле калтырып коелучу сураныз силерден. Анан мен таң калам да, мына бул жерде баягы шаар бар да, шаарда бийлик бар, бийликте архитектура деген бар, мэрия деген бар, шаардык кеңештин депутаттары деген бар. Ошолорду эле карап, бул эмне деген бул мындай шаардын бийлигин мамлекеттик баягы архитектура дегенге окшогон, экотек инспекция дегенге окшогон институттарды тепсеп, түкүрүп, басмырлап, деп баягы үстүнөн күлүп, мындай келе-келеп аткандык эмеспи бул деп мындай бир намысына келген бир жетекчи жокпу ушу Кадамжайда. Бүтүндөй Кадамжайда. Ушунча жетекчи жүрөт, ушунча мекеме ишканалар бар, алар өздөрүн институтпуз дешет. Анан ошондой жерде ушуга окшогон бир эмени, бир курулушту кой, уят деп кое турган бир жетекчи жок окшойт да. Кой дегенчи, тыйып кое турган. Бул уят да, бул деген бул архитектура эмес бул. Бул архитектуралык порнография. Бул элди уруп ойнобогон, элди сен кимсиң, элди эч ким деп эсептебеген, мындай бир эсиргендик, бул көпкөндүк, ушунчалык бир аша чапкандык да. И ошонун бардыгы Кадамжайда болуп атат азыр. Бул архитектура эмес деп атам. Бул архитектуралык порнография деп атам. Эмне дейсиз? Кошуласызбы? Менен макулсузбу, жокпу? Негизи архитектурага туура келбейт. Неге тротуар болуш керек негизи? Анан Бирок бизде Кадамжайда боло берет. Өтө берет. Кыргызстанда боло берет. Ошону караш керек архитектура. Макул. Азыр мен мына жолдон өтүп баратып гана ушул чоң жолдун боюн гана тарттым ушу Кадамжайдан. Анан ичин аралаган жокмун, көп жерге барган жокмун, кирген жокмун, байкабадым. Бирок ушул чоң жолдун боюнда, чоң трассанын боюнда, бул баягы элдин баары өтүп аткан, мына президент баш болуп нары бери каттап аткан жолдун боюндагы архитектуралык мындай кылыгыңыздар ушул болуп атат да. Ошон үчүн мен айтат элем, жок дегенде эми сиздер Кадамжай шаарынын чоңдору, сиздер мындай элге кызмат кылбасаңыздар деле, элди сыйлабасаңыздар деле, жок дегенде өзүңүздөрдү сыйлап, өзүңүздөрдүн кадырыңыздарды сыйлап, эми мындай жерге курулуш курулуп калган болсо, бул бизге намысыбызга тийип атат. Уят, кой, ал деп алдырып койсоңуздар жакшы болот эле. Анткени бул ушул жердеги ар бир туура эмес курулуш, ар бир 5 саат курулуш бул ушул Кадамжай шаарынын жетекчилеринин жүзү, ошолордун бети. Туура эмес курулуш курулуп атабы, демек ал ошол Кадамжайдагы ошол жергиликтүү жетекчилердин абийиринен десек болот да. Анан мен айтат элем, бул жерде Кадамжайда өзү негизи мен жашабайм, башкалар жашабайт. Ушул жерде өзүңүздөрдүн балдарыңыздар жашайт, өзүңүздөрдүн кыздарыңыздар жашайт. Ошолордун коопсуздугу үчүн, ошолордун комфорту үчүн жок дегенде, ошого окшогон нерселерди бир алып, базардай кылып, тротуардай кылып, стоянкадай кылып, анан анча-мынча көчөт эгиш керек деген жерлерге эгип, ошого окшогон бир жөнөкөй эң эле мындай
эң эле базовый, эң эле мындай керектүү, эң эле зарыл, бирок жөнөкөй баягы шарттарды, жөнөкөй талаптарды аткарып коюңуздарчы дейм. Аткарып коерсуздар эми. Макул.